Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен мен информатика мугалими Гүлрух Алижановна болмокчумун. Сабактын башында мен силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Жылмайганга дүйнө жылмаят эмеспи? Анда эмесе бүгүнкү сабакыбызды баштайлы. Алгач өтүлгөн теманы эске салып алсак. Биз мурунку сабактарда силер менен документти компьютерде даярдоо этаптарын окуп үйрөнгөнбүз. Документти компьютерде даярдоо киргизүү, редакциялоо, форматтоо жана басып чыгаруу деген этаптар. Анын ичинен биз текстти киргизүү, текстти редакциялоону окуп үйрөнгөнбүз. Бүгүн андан ары улап билимибизди тереңдетебиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текстти форматтоо. Сабагыбыздын максаты текстти форматтоо түшүнүгү менен таанышасыңар. Тексттик редактордо иштөөдө текстти форматтоонун негизги ыкмаларын үйрөнөсүңөр. Жеке компьютерде иштөө көнүмдөрүңөрдү калыптандырасыңар жана өз алдынчалуулукка, жоопкерчиликке тарбияланасыңар. Форматтоо бул документтин сырткы келбетин же андагы ар кандай объекттерди талапка ылайык формада көрсөтүү процесси. Форматтоо деген термин форма, калып деген сөздөн алынган жана объектке сырткы форма берүү дегенди түшүндүрөт. Форматтоо ишин аткаруунун 3 өзгөчөлүгү бар. Символдорду форматтоо, абзацтарды форматтоо, бетти форматтоо. Форматтоо ишин аткарууда тексттик информацияны кооздоо, жасалгалоо, иреттөө жумуштары аткарылат. Экраныңардын оң жагында силер тексттик редактор WordPad программасынын форматтоо панелин көрүп турасыңар. Шрифт. Шрифт бул алфавиттин тамгалардын жалпы стилдик сүрөттөлүштөгү толук топтому. Шрифттин өлчөмү же кегил бул эң ылдыйкы тамганын төмөнкү чегинен, эң бийик тамганын жогорку чегинен өлчөнө турган шрифттин бийиктиги. Шрифттин параметрлерине төмөнкүлөр кирет. Гарнитура, стиль, өлчөмү, түсү, көрүнүшү же болбосо начертание деп да аталат. Абзац. Абзац мазмунду маанилик жактан бөлүп көрсөтүү үчүн топтоштурулган саптардын ыраты. Абзацты форматтоого төмөнкүлөр кирет. Тизмеге келтирүү, маркирлөө, саптык интервал, тексттин багыты, абзацты түздөө жана боёо. А дегенде тексттин абзацтары түздөлөт. Ал солго карай, оңго карай же борбор боюнча түзөлүшү мүмкүн. Силер экранда көрүп турган абзацтар дал ошондой иретте түзүлгөн. Биринчи абзац солго карай, экинчи абзац оңго карай, үчүнчү абзац борборго карай түзүлгөн. Ышыктоо иретинде практикалык жумуш аткарып көрөлү. Биз силер менен жөнөкөй тексттик редактор WordPad программасында иштөөнү үйрөнүп жатабыз. Бүгүн WordPad программасында текстти форматтоону үйрөнөбүз. Алгач WordPad текстик редакторун жүктөп алганыбыздан кийин фразаны теребиз. Текстти форматтоо бул ага форма берүү, жасалгалоону билдирет деген текстти терип көрөлү. Эми ушул текстти алмашуу буферин колдонуп, экранга бул сүйлөмдү 4 жолу көчүрмөсүн жайгаштыралы. Ал үчүн биз текстти алгач белгилеп көчүрүп алышыбыз керек. Анын үчүн мышканын ишканчанын оң жагын басып, копировать. Жана керектүү жерге кайра эле ишкандын оң жагын басуу менен вставить командасын жардамында коюп алсак болот. Же болбосо керектүү текстти клавиатурадагы Shift жана
клавиштерин басуу менен белгилеп алып, Ctrl+C кнопкасын басып, текстти коюу керек болгон жерге мыштын тышкандын көрсөткүчүн алып барып, Ctrl+V баскычын бассак, бизге тексттер коюлат. Мына биз ушинтип текстти 4 жолу коюп алдык. Эми жасалгалайлы. Биринчи сап үчүн шрифтин өлчөмүн 12 пункт, шрифтин тибин Times New Roman кылалы. Ан үчүн биринчи сапты белгилеп алабыз. Жана анын өлчөмүн 12 пункт. Жана шрифтин тибин Times New Roman белгилейли. Ан үчүн бизге тизме белинет. Берилген тизменин ичинен Times New Roman деген жазууну табышыбыз керек. Мына келгиле бул жерден түсүн да өзгөртүп коелу. Экинчи сап үчүн шрифтин өлчөмүн 14 пункт, шрифтин тибин Forest New кылалы. Ан үчүн биз шрифти экинчи сапты белгилейбиз. Буду азыр аткарганыбыздай буну да ошентип аткарабыз. Көрөлү. Үчүнчү сабыбызды шрифтин өлчөмүн 16, шрифтин тиби Comic Sans MS деп өзгөртөлү. Жана эң акыркы 4-чү сапыбызды шрифтин өлчөмүн 18 пункт, шрифтин тиби Tacoma 18, шрифтин тиби Tacoma. Мына биз ошентип жасалгап алдык. Кийинки этапта текст түзгө түз беребиз. Свет текста кнопкасын колдонуп, ар бир сапка өзүнчө түз берели. Биз биринчи сапка кызыл түздү бергенбиз. Эми экинчи сапка башка түз берип көрөлү. Ан үчүн экинчи сапты белгилеп алабыз дагы, түз берген жерге кирип, ага жашыл түз берели. Үчүнчү сапыбызды дагы белгилеп алып, ага дагы башка бир түз берип көрөлү, сары берип көрөлү. 4-чү сапыбызды дагы белгилейбиз дагы. Ага көк түз берип көрөлү. Кийинкиде символдордун чийилишин өзгөртөлү. Биринчи сапты жарым жон кылабыз. Кийинки сапыбыз курсив болсун. Үчүнчү сапыбыз жарым жон курсив. Төртүнчү сапыбыз асты сызылган жарым жон. Кийинкиде тегиздөөнү колдонуп көрөлү. Биринчи сапыбыз сол чет боюнча. Өзү сол чет боюнча тегизделип турат. Экинчи сапыбыз борбор боюнча. Мынакей белгиледик. Үчүнчү сапты биз оң чет боюнча тегиздейли. Акыркы сапыбызды эки жактан тегиздеп койсок болот. Мына ушинтип биз текстти форматтап, анын
сырткы көрүнүшүн, формасын жасалгалап өзгөртүп алсак болот экен. Эми бул жерде өзгөртүлгөн текстти сактап коюуну унутпагыла. Анда эмесе үйгө тапшырма, өтүлгөн теманы окуп, аныктамаларды жаттоо. Ар түрдүү шрифтке мисал катары ар кайсы шрифтте жазылган жазууларды таап, сүрөтүн же өзүн кыркып келүү. Бул дүкөндөргө илинген ар түрдүү жазуулар, жарнамалар болушу мүмкүн же газета-журналдагы тексттер. Силер аларды таап, сүрөткө тартып, мага экраныңарда көрүп турган электрондук почта даректериме жөнөтсөңөр болот, же болбосо WhatsApp, Viber, Telegram номерлериме жазсаңар да болот. Силердин тапшырмаңарды күтүп каламын. Анда эмесе сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.